Келгиле негизин талдайлы. Салмак масса жөнүндө айтып баштасак, атомдук масса жана атомдук салмак жөнүндө. Эгер биз физика сабагында болсок, салмак жана масса абдан ар түрдүү нерселерди түшүндүрөт. Бул ачылыш болушу мүмкүн, же айрымдарыңар үчүн жаңы билим. Себеби күнүмдүк жашоодо бир нерсенин массасы десек, анда ал канчалык чоң массага ээ болсо, ошончолук салмагы да чоң болот деп ойлойбуз. Же ал чоң же кичине аз салмакка ээ болсо, биз бул анын массасына тиешелүү деп ойлойбуз. Бирок биз физика сабагынан билебиз, алар чынында эле эки башка идея, бири-бири менен байланышкан. Масса бизде бир нерседен канча экендиги жөнүндөгү түшүнүк. Же силер муну кууп жетиш же акырындатыш кыйын экенин айта аласыңар. Же силер массанын объектинин инерциясынын өлчөмү катары да карай аласыңар. Адамзаттын масштабында эреже катары биз массаны грамм же килограмм менен өлчөй алабыз. Эгер силер Европага барып бир нерсенин салмагын сурасаңар, алар мынтип айтышат. Өздөрүнүн салмагын килограмм менен айтышат. Бул массанын бирдиги. Эми салмак башка жагынан ал массадан айырмаланат. Салмак бул күч, жер же башка планеталарда болуп калсаңар, силерди тартуу күчү. Мына бул ушул жердеги күч. Метр системасындагы салмакты силер грамм же килограмм менен эмес, ньютон менен ченейсиңер. Ньютондо чындыгында Европадагы кимдир бирөөнүн салмагын сурасаңар, алар силерге ньютон менен айтып бериши керек. Силер алардын салмагын сурасаңар, алар өзүлөрүнүн массасын айтышат. Алар менин массам 60 килограмм деп айтыш керек. Же 70 килограмм деп. Бул физикада эң маанилүү айырма. Эгер мен жерден айды көздөп учуп кетсем, менин массам өзгөрбөйт. Бирок менин салмагым ай мени тарткан күчтүн таасиринен алмашат. Же жердегиде салыштырганда бири-бирибизге тартылган күчтөн азыраак. Жердин үстүнкү бетинде да эгер силер имараттын чатырында көтөрүлсөңөр, силер жөнөкөй жөн гана бул муну өлчөө абдан оор, бирок силер жердин борборунан алысыраак болосуңар. Тартылуу күчүнөн айырма болот. Силердин салмагыңар бир аз өзгөрөт, бирок массаңар өзгөрбөйт. Эгер силер космос тереңдигине учуп барсаңар, анда ал жерде гравитациялык таасир өтө аз болот. Жана салмагыңар нөлгө жакын болот. Бирок алыскы космосто планеталардан алыста болсок да, силердин массаңар кандай болсо дайыма ошондой эле болот. Бул масса жана салмак жөнүндө кыскача бул теманы өздөштүргөндөн кийин эми мен силерди кайра адаштырып атам. Химия деген түшүнүккө өтүү менен кайрадан бир аз шаташтыра башташат. Мага химияда өтүүгө мүмкүнчүлүк бериле. Химия ар кандай илимде эгер адамдар масса жана салмак жөнүндө так ошолор жөнүндө айтып жатышат, алар масса жөнүндө айтуу менен инерциянын ченеми жөнүндө айтып жатышат, жана күч жөнүндө айтышат. Качан алар салмак жөнүндө айтып жатканда, бирок химияда нерселер жөнүндө атомдук масштабта ойлоно баштайбыз. Силер уккула, атомдук деген терминди угасыңар. Атомдук масса. Атомдук масса массанын ченеми. Ал массанын атомдук бирдиги менен өлчөнөт. Массанын атомдук бирдиги бул жөнүндө биз кийинки видеодо сүйлөшөбүз. Массанын атомдук бирдиги абдан кичине чоңдук болуп саналат. Массанын атомдук бирдигинин бирөө граммдын эң кичине үлүшү. Чындыгында ал көмүртектин кеңири таралган изотопун колдонуу менен аныкталат. Көмүртек 12-ни колдонуу менен аныкталат. Аныктала турган С12, көмүртек 12 массага ээ. Анын массасы туура 12ге барабар. Массанын атомдук бирдиги менен өлчөгөндө. Ошондуктан алар же силер же химиктер аны эталондун сапаты катары колдонсоңор болот. Атомдук массаны өлчөө үчүн же башка ар кандай атомдук массасын өлчөө үчүн колдонсо болот. Силер айтасыңар, эмне үчүн суутекти албайт? Аны массанын бир атомдук бирдиги катары кабыл алса болобу? Чындыгында бардыгы ушинтип башталган. Алар бул жөнүндө эч ак эле ойлонушкан. Бирок ар кандай себептердин негизинде көмүртек 12 эталон болуп калган. Массанын 12 атомдук бирдиги мына биз ушуга келдик. Эми атомдук салмак деген эмне? Атомдук салмак, муну башка түс менен жазалы. Көк түстү алайын. Атомдук салмак биз колдонгон эле аналогияны алсак, силер жакшы бул мындай болмок деп айтасыңар. Бул күч болуш керек. Жана мүмкүн атомдук салмактын кичине бирдиги күчтү өлчөөнүн эң кичине бирдиги. Бирок химияда атомдук салмак жөнүндө биз айтканда азыркыга чейин аны массанын атомдук бирдиги менен ченейбиз.
Бул дагы эле масса. Массанын атомдук бирдиктери, бирок бул бир атомдун массасы эмес, же кандайдыр бир молекуланын. Бул көптөгөндөрдүн орточо арифметикалык салмагы. Же эреже катары жердеги кезиктикендердин составы. Муну менен эмне дегим келет? Жерде 2 көмүртек 12-нин негизги изотопу, көмүртек 12 аныктама боюнча массага ээ. Массанын 12 атомдук бирдигине барабар. Бирок көмүртек 14 деген да сан бар. Көмүртек 14. Бул сан эмнени түшүндүрөт? Келгиле эстейли. Көмүртек 12-нин 6 протону бар. Жана 6 протон көмүртекти түзгөн бөлүкчө. Көмүртек 14 бул да 6 протону болот. Бирок көмүртек 12-нин да 6 нейтрону бар. 6 нейтрон. Ошол эле убакта көмүртек 14 8 нейтронго ээ. Мен силердин эмне ойлоп жатканыңарды билем. Силер ойлоп жатасыңар, кое тур деп. Эмне үчүн бизге протон же нейтрон бир эле массанын атомдук бирдигинде болгон салмакка ээ? Себеби ал 12. Мен бул эмне экенин, анын массасы 14кө жакын экенин ойлоп турам. Эгер силер ушундай ойлосоңор, мындай ойлоо негиздүү болот. Чынында мен химия менен алектенгенде так ушундай деп ойлойм. Бирок алар аныктама боюнча массанын бир атомдук бирдигине барабар салмакты ээлебейт. Эстегиле, электрон абдан кичине, ал эми абдан кичине массага ээ болсо да өзүнүн салымын кошот. Жана электрондор дагы массага өз салымын кошот. Ошондуктан протон же нейтрон абдан жакын. Алар массанын бир атомдук бирдигине жакын. Мен муну жазайын. Бир протон же бир нейтрон массанын бир атомдук бирдигине абдан жакын, бирок барабар эмес. Бирок атомдук салмак менен түшүнүккө кайтып келүү менен мына бул жерде эң кеңири таралган көмүртектин изотопу. Эстегиле, биз изотоп деп айтканда биз бир элемент жөнүндө айтабыз. Биз протондордун бирдей санына ээ болобуз. Бирок нейтрондордун саны ар түрдүү. Жер шарында көмүртек 12 изотопу эң кеңири таралган. Бирок көмүртек 14 деген да саны бар. Жерде болгондордун массаларынын орточо маанисин алса, көмүртек 12 менен көмүртек 14-түн бардык атомдордун массасынын орточо мааниси атомдук салмак болот. Жана көмүртектин атомдук салмагы. Силер муну менен мезгилдик таблицадан көрсөңөр болот. Чынында менде бири бар. Карагыла, 6 протон бул анын көмүртек экенин аныктайт. Андан ары 12,1000 деп жазылган. Бул өлчөнгөн масса, орточо саны. Бардык көмүртектин атомдорунуку. Мааниси 12ге жакын, 14кө эмес. Себеби жердеги көмүртектин көпчүлүк бөлүгү бул көмүртек 12. Муну жазалы. Бул атомдук салмак. Бул жердеги көмүртектин атомдук салмагы бул 12,1000. Эреже катары, эгер адамдар биз мен изотоп жөнүндө айтып жатам десе, мен көмүртек 12-нин изотопу жөнүндө айтып жатам. Силер айтасыңар, жакшы. Эгер силер конкреттүү атом жөнүндө айтсаңар, көмүртек 12 бул анын массасы, 12 массанын атомдук бирдигине барабар. Эгер силер билесиңерби деп айтсаңар, менин капыстан менде чоң мүшөк көмүртек бар десем, силер айтмаксыңар, бул көмүртектин атомдорунун орточо өлчөнгөн массасы. Алар атомдук массага ээ. Же орточо өлчөнгөн атомдук массасы бул атомдук салмак. 12,1000 массанын атомдук бирдигин түзөт. Массанын атомдук бирдиги. Мен силерди адаштырган жокмун деп ишенем. Болуптур. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.